Биз эми азыр ай бул жердин табигый спутниги деген темада кичине сөз кылсак, бул эми мына темасы айтып тургандай бул табигый деп аталыштын себеби мына бизде билебиз, биз жердин планетасында мындан сырткары жасалма биздин спутниктери көп жердин. Эми бул кыргызча айтканда жандоочусу деп да аталат. Мына могорки сүрөттөн карасаңар, мынакей бизде бул мына биздин күн системасы болгону күн болсо, мына бул жерде жер планетасы, анын мына тегерегинде, мына жердин тегерегинде өзүнүн орбитасы боюнча ай дайыма кыймылда болуп турат. Эми айдын бул өлчөмү жөнүндө токтоло турган болсок, бул ай өзү жерден диаметри боюнча 4 эсе кичине. 4 эсе кичине. Ал эми массасы боюнча 81 эсе кичине. Массасы боюнча 81 эсе кичине. Ал эми ушу жер менен айдын ортосундагы аралыкты ала турган болсок, бул аралыкты D деп белгилесек, анда бул 360 миң километр. 360 миң километр аралыкта. Эми бул жердин тыгыздыгы жөнүндө сөз кылсак, бул жердин тыгыздыгы бул, то есть айдын тыгыздыгы жердикинен азыраак жаза турган болсо 3,3 көбөйтүлгөн 10^3 даражасы килограмм бөлүнгөн метр куб. Ал эми жердики болсо, жердики тыгыздыгы 5,5 деп айтып кеткенбиз, 10^3 килограмм бөлүнгөн метр куб. Эми бул жерден кара, могу биз жерден эгер карай турган болсок, мына бизде ай моордундай болуп көрүнөт, момундай түстө болуп көрүнүп турат. Эми бул жерде кара, могу кара тактар бул эмне? Бул кара момундай жерден караган кара тактарды биз айда буларды биз деңиздер деп коебуз. Деңиздер, эми биз билебиз, бул айда биз жердикиндей деңиз дегенде бул жерде эч кандай суу жок. Бул ойдуң, ошондуктан бизде мына ушул жерлер баягы күндүн жарыгы тийгенде бул жерде ошо көлөкө пайда болуп калат дагы, жерде момундай кара тактарды пайда кылат. Ал эми могу ачык жерлер болсо, буларды материктер деп коебуз. Материктер. Ал эми мына сырткары бул айда дагы тоолор бар. Айда тоолор бар. Мунун аталышы жердикиндей эле Альп, анан Кавказ тоолору деп коебуз. Альп тоосу, анан Кавказ тоосу деп аталат, Кавказ тоосу. Бирок булардын бийиктиги жакындаштырылып 9 километрге чейин жетет. Ал эми ойдуңдарды ала турган болсок, булардын да өлчөмү ар кандай. Мисалы 200 километрге чейин жетет. Эми мындан сырткары дагы, эми айдын рельефине дагы токтоло турган болсок, мына карагыла, могу астыңкы сүрөттө көрүнгөндөй, мына могуерки кичинекей, мына могуларды биз кратерлер деп коебуз. Кратерлер. Эми бул кратерлерди мурунда айтканбыз, бул жерде дайыма түшүп турат, себеби айда атмосфера жок. Айдын атмосферасы жок. Атмосфера биякта жок эсеси, булар тартылуу күчү жок. Ошондуктан кара бул ошо эгерде атмосфера болгондо, анда тиги жердикиндей ошо метеориттер ошо атмосфера келгенде алар күйүп жок болуп кетмек. А биякта ошо атмосфера жок болгондуктан булар дайыма ошо айдын үстүнө келип түшөт дагы, мына могеркиндей болгон кратерлерди пайда кылышат. Эми бул айдын биз кыймылына карай турган болсок, ай мынакей ар бир суткада кыймылын алсак, кыймылы бул бир суткада асман сферасы боюнча бул 13 градуска ордунан жылат дагы, ал 27-28 суткада жерди бир толук айланып чыгат. Ошондон бул бизде дагы ай деп айтылат, бир ай. Эми бул жерден эми ошо айдын биз мына жерден караганда биз дайыма бир жак бетин көрөбүз. Мунун мындай ушундай болуп калышынын себеби тартылуу күчүнүн натыйжасында ошо жер өзүнө тарткандыктан бул дайыма жердин айлануу мезгили, мунун айлануу мезгили бирдей болуп, бизге дайыма бир жак бети көрүнүп турат. Эми бул жерде эми могорки биз ошо Галилейдин убагында эле ошо биз жака карап турган айдын ошо бетинин деген картасы түзүлгөн. Галилей, мына Галилейдин убагында эле деп белгилеп коелу. Галилейдин убагында эле мунун картасы түзүлүп, биякта эми ошо деңиздердин баарын аттары коюлган. Эми бизде могу сүрөттө
көргөндөй карагыла. Бул бизде ошо асман мынакей бизде көк болуп мына көрүнүшүнүн себеби мына бир эмеси ошо атмосфера болгондуктан. Бизде ошо күндөн келген ошо жарыкты, күндүн жарыгын ошо биздин атмосфера чагылтат дагы. Ошо күндүн жарыгында биз билебиз 7 түс бар. 7 түс муну биз спектр деп коебуз. Спектр. Ошондо карагыла күндөн келген ошо жарыктын бизде атмосферабыз, биздин атмосферабыз көк түстү кайра чагылтат, ушунун ичинен көк түстү. Ошондуктан биздин асман көк болуп көрүнүп атат. Ал эми бул биз айттык айда болсо атмосфера жок. Анда бул бизге кандай жарык болуп көрүнөт? Бул жарык болуп көрүнүшүнүн себеби бул жерде атмосфера жок болсо бул жерде чаңдар. Мына чаңдар бул ошо күндүн ошо нурун кайра чагылтат. Бул жерде чагылуу болот дагы, чагылуу. Анан бизге дайым ошо күндүн жарыгы тийгенде ошо ай бизге бети жарык болуп көрүнүп турат. Эми изилдөөлөргө токтолсок изилдөөлөргө токтосок, мына мурунтан илгертен бери эле адамдар ушу айга барууну эңсеп келишкен. Айга барууну себеби мына бизде ушу асман телосунун бизге эң жакынкы ошо асман телосу болуп эсептелет. Ошо бизден карагыла мынакей сүрөттү алсак, мына бул биздин мисалы чолпон планетасы. Эми өлчөмүн карап көрөлү, мына ай менен чолпон. Ал эми биздин бул чолпон планетасы почти жердин өлчөмү менен барабар, бирок мына секей жылдыз болуп көрүнөт. Бул ошо алыстыктын эсебинен мына карагыла планета кичинекей болуп, айдан кичинекей болуп көрүнүп атат. Бизге ошондуктан мына эң жакынкы асман телосу ушу ай болгондуктан ошо мурунтадан бери эле адам баласы эңсеп келишкен ошо айга барып жетүүгө. Ошондо мына биринчи жолу 1900 изилдөөдө 1959 жылы мына советтик биринчи космостук аппарат учурулуп, ал айдын аркы бетине барып сүрөтүн тартып кайра жерге кайтып келген. Мындан сырткары 1969 жылы болсо Америка Кошмо Штатында мына могу сүрөттө көрүнүп тургандай бул ошо америкалык астронавттар ошол айдын бетине конуп, ошо айдын бетинен басып көрүшкөн биринчи жолу адам баласы, топурагын көрүп, тоолорду көрүп. Ал ошол эле жылдары мына советтик мына аппарат мына илимден жетишкендигин дагы бир эмеси, бул дагы ошо советтик илимге тиешелүү болуп эсептелет. Жерден туруп айга луноход өзү жүрүүчү аппаратты учурулгандагы луноход 1 аппараты бул ошо мына сүрөттө көргөндө айдын үстүндө жерден ошо радио толкундардын жардамы менен башкарылып, анан жерге ошо айдын үстүндө топурагын жана сүрөтүн тартып жерге кайра кайтып келген. Эми бул жерден мындан сырткары дагы бул айда магнит талаасы бул жок, бул байкалган эмес. Эми бияктан карагыла могуки сүрөттөн биз көргөндөй ай бизге жерден аргандай болуп көрүнөт. Мына мисалы бул айдын жаңырышына окшошуп турат. Айдын жаңырышы, муну жаңырышы анан толушу деп коебуз. Бул айдын фазалары болуп эсептелет. Мынакей фаза бизге ар кандай формада болуп көрүнөт. Булар ошо айдын фазалары болуп эсептелет. Эми биздин бул ай бир гана ушу жердин гана ушу тегерегинде айланып жүрбөстөн бизде дагы бул жерге адам баласына өсүмдүктөргө мына абдан чоң пайда өзүнүн эмелерин келтирет. Мисалы ошо айды карап туруп, мисалы биз ошо биринчиден мисалы аба ырайы жөнүндө айтсак болот. Аба ырайы жөнүндө да бир жерге тийгизген таасири. Мындан башка дагы ошо мисалы өсүмдүктөрдү эгүү, мына ушуларды алганда дагы айдын бизге чоң таасири тийгизет. Мына ошондуктан мына бизде кара жер планетасындагы мынакей ушул бир гана ошо жалгыз ошо жандоочусу бар. Эми мунун кантип пайда болгонун бир ошо болжомолдо бар. Бир кандай мындан миллиард жыл мурун ошо жер өзү астероид менен кагылышып, ошондон ай өзүнчө бөлүнүп кеткен деген болжомолдолор бар.